Бул күн кадимкидей эле эч нерседен капарсыз, бейпил күн эле. Асман ачык, элдин көңүлү жайдары болчу. Кайгы менен иши жок жашоонун тынч агымы өз нугунда өтүп жаткан. Bir 1941 жылдын 22 июнунун таңында Совет элинин чек арасы бозулуп, жоокерлери окко учуп, согуш башталды. Согуштун алгачкы мүнөттөрүндө эле фашисттик Германия дүйнөнүн бүтүн башкарып, адамдарды рассага бөлүп, кул кылып, баш көтөргөнүн кырып жоюп, жок кылуу тилегин ашыгы менен аткарууга киришти. Совет эли капыстан кол салган душманга каршы бир муштум болуп түйүлдү. 15 союздук республикадан азаматтар кан жанын аябай, мекенин коргоого жөнөштү. Бул апаатты Кыргызстан эли дагы терең кайгыруу менен кабыл алды. Шаарларда, айылдарда эл чогулуп, мекен үчүн өлүмгө да даярбыз деген ураан менен көтөрүлүп чыкты. Кыргызстандын ар бир айылынан солкулдаган жаш жигиттер согушка аттанышты. Энелердин эмчеги сыздап, келиндердин көзүнөн жаш агып, зээнди кейиткени жигиттерди кайраттандырды. Фашисттердин сазайын берип, мекенден айдап чыгууга ант берип, эртең эле жеңиш менен кайтып келүүгө бел байлашты. Бирок жигиттердин тилеги азап тозок менен ишке ашаарын ал кезде эч ким билген эмес. Фашисттердин алгачкы соккусуна туш болгон Брест чебин коргогон советтик жоокерлердин арасында кыргызстандык аскер Фурцев да болгон. Эң биринчилерден болуп Кыргызстанда түзүлгөн Панфилов баш болгон 316 аткычтар дивизиясы Москваны коргоодо эрдик көргөзүп, бир ай бою артка чегинбей душманды токтотушкан. Бул эрдиктери үчүн 28 панфиловчу Советтер Союзунун баатыры наамын алышкан. Алардын арасында Кыргыз улутундагы алгачкы Советтер Союзунун баатыры аталган Панфиловчу Дүйшөнкул Шопоков да бар эле. Кыргыздын баатыр уулу жарадар болгондугуна карабай, келе жаткан душмандын танкынын алдына граната ыргытып, жок кылып, өзү да курман болгон. Дон суусунун жээгиндеги салгылашта Чолпонбай Төлөбердиев зотту төшү менен тосуп эрдик көрсөттү. Ал эми артиллерист-наводчик Дайыр Асанов 4 сааттык согушта душмандын 8 танкын, 6 машинесин, 40 фашистти жок кылган. Кавказ үчүн согушта Акын Садырбаев шамдагайлык көргөзүп, агарата ыргытылган 16 гранатаны тосуп алып, кайра душмандарга ыргыткан. 17-си колунан жарылып, мерт болгон. Берлинди алуудагы согушта Калыйнур Үсөнбеков куралсыз салгылашта 7 душманды өлтүрүп, 2 офицерди туткунга алган. Экинчи дүйнөлүк согуш адамзаттын тагдырындагы эң көп кан төгүлгөн согуштардын бири болду. Согуштун жүрүшүндө 27 миллион советтик киши набыт болгон. Кыргызстандан фронтко 360 миңден ашык жоокер аттанып, алардын 80 миңден ашыгы кайтпай калды. 73-ü Советтер Союзунун баатыры наамын алышса, 100 миң жоокер ар кандай орден медалдар менен сыйланды.
бул Совет Республикасынын жеңишке аябагандай оордук менен жетишкендигин кабарлайт. Жеңиш фронттогу жоокерлердин эрдигинен гана эмес, аскерге керектүү бардык курал-жарак, снаряд, ок мылтыктарды ээритип куюп, тамак-аш менен камсыз кылып турган тылдагы аялдар менен жаш өспүрүмдөрдүн эмгегинин натыйжасы. Согуш талаасындагы жоокерлердин курсагын тойгузуп, кийимин жамап берип турган аялдар эмне деген гана азапты көрүшпөдү. Бирок аялдык алсыздык кылбай, кайра белди бекем бууп, эркектерди чыдамсыздык менен, ишеним менен күтүштү. Улуу жеңишке жетебиз деген ишеним алардын кайратын бөлөп, курчутуп турду. Күнү түнү баары фронтко урааны менен өздөрү жарым ачка иштешти. Улам келген кара кагаз жанды канчалык сыздатпасын, кайраттан кайтышкан жок. Жараткан адамдын адамдыгын ушул согушта сынагандай болду. Согуш 1418 күнгө созулду. 1418 күн ажал менен аянбаган кармаш жүрдү. Согуштун нечен оор күндөрүндө көздөн жаш чыгарбаган аялдар ошол күнү ыйлашты. Жеңиштин баасы өтө эле бийик болду. Чиедей балдар жетим калып, жаш келиндер түгөйсүз калды. Андан бери нечен күн өтүп, нечен таң атты. Баатырдын күчү элинин бейпилдигин коргойт. Качан болбосун душман кол салып, тынч жаткан элди дүрбөткөндө жигиттер өз башын өлүмгө саят. Баатырлар канында ойноп турган ата-бабадан калган мурасын кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү үчүн төшүн окко тосуп, ажалга тике карайт. Бул эркектин ыйык парзы. Учурда жеңиштин 70 жылкы таңы атып жатат. Бул таң кыйынчылык менен, эрдиктин ширелишинен келген эркиндиктин таңы. Бул биздин ата-бабабыздан калган мурасыбыз. Бул биздин жеңиш. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт.